Амансыздар урматтуу мекендештер, жалпы спорт сүйүүчүлөрү. Алато спорт YouTube каналыбызда биз кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз. Бул жолу биз жаңы гана жыйынтыкталган Рафаэль Физиевдин Бобби Гринге каршы беттеши жөнүндө айтып өтөбүз. Ага чейин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. AQShnын Хьюстон шаарында жайгашкан Toyota Center спорттук аренасында UFC 265 сериялык мелдеши орун алууда. Анын башкы беттешинде Льюис жана Ган беттеш өткөрсө, ошол эле мезгилде Аманда Нуньес чемпиондук курун коргоо үчүн октагонго көтөрүлөт. Бул карттын арасында кыргыз мушкери Рафаэль Физиевдин дагы беттеши орун алды. Жаңы гана жыйынтыкталган Бобби Гринге каршы эрөөлүндө Рафаэль Физиев калыстардын бир тараптуу чечими менен беттеште жеңүүчү аталды. Ал биринчи, экинчи раундтарда бутка туруу абалында өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, атаандашына караганда бир топ таамай, ошол эле мезгилде көп соккуларды узатууга жетишти. Ал эми үчүнчү раундда Бобби Грин бир аз ачылып, тобокелдикке барып, мыкты соккуларды узатууга жетишкени менен, ошол эле мезгилде Рафаэль Физиев дагы контр аракеттерде мыкты соккуларды узатууга жетишип жатты. Ал эми жыйынтыгында раундтар боюнча 2-1 эсебинде, ал эми калыстардын чечими боюнча бир тараптуу чечим менен Рафаэль Физиев жеңишти колго киргизди. Бул атаман каймана ысымы менен таанылган кыргызстандык мушкердин UFC октогонундагы 4-чү жеңиши. Ал биринчи эрөөлүндө Магомед Мустафаевка жеңилгенден бери 4 атаандашын катарынан утуп келе жатат. Буга чейинки эки беттешинде кеченин мыкты беттеши номинациясына дагы татыган. Ал эми жалпы ММА'деги рекорду азырынча 10 жеңиш, 1 жеңилүү. Рафаэль Физиев учурда UFC'нин жеңил салмак чембирдигинде катарынан жеңишке жетип келе жаткан мушкерлердин катарында 4-чү орунда турат. Демек кийинки беттешинде Рафаэль Физиев минимум жеңил салмак чембирдигиндеги топ 15ке кирген мушкерге каршы кескилери турган иш. Демек мекендешибизди жеңиш менен куттуктайбыз жана алдыдагы беттештерине ийгилик тилейбиз. Ал эми урматтуу мекендештер, биздин каналга жазылыңыздар, буюрса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды тааныштырууну улантабыз.